Bir rayondun körünüktүү жерinde Kırgızstandın tuğsu желбиреп турсун деген тапшырма бермеле. Мына бүгүн ушул Араван районунун акими тарабынан ушул иш-чара уюштурулуп, бүгүнкү күндө мына 30 жылдык марекеге чоң байрамдык тартылып отурабыз. Бардыгыбыз ушул жерде биригишибиз керек, ынтымак болушубуз керек, патриоттукка тартышыбыз керек жаштарды. Ошонун эсебинен анан мамлекеттин туу кайсы мезгилде көтөрүлөт? Бул баарыбызга белгилүү болгондой жеңиш мезгилинде көтөрүлөт да, туурабы? Ошондуктан биздин Кыргызстаныбыз дайыма жеңиштин үстүндө жүрсүн, дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулганына мен тилектеш болуп кетет элем. Күнөстүү Араван району көп улуттан куралган. Мындан улам мамлекеттин эң негизги белгисин орнотуу көп жылдан бери демилгеленип келген. Айланаров айыл өкмөтүнүн карамагындагы дөңсөөгө ишкерлердин колдоосу менен 1 миллион 200 миң сомго флагшток орнотулду. Жаңы курулган флагштоктун тирөөчүсүнүн узундугу 65 метр болсо, кездеменин аянты 40 квадрат метрде жасалган. Өлкөнүн символуна катарлаш улуттук баш кийим болгон калпактын 10 метр инсталляциясы дагы аймактын эң бийик чокусуна орнотулду. Флагштоктун айланасында элеттиктер үчүн атайын эс алуучу жай да ачылды. Кармап, күтүп, сактап ушу жерде ар дайым ушул карап, бер жактан баардыгын өзүнүн талаптагыдай күтүп, содержать этип, мындан арда ушундай болгон патриот сезимдүү дукту бере турган нерселерди, момундай болгон байрактарды, флагштокторду башка дагы айыл өкмөттүн киребештеринде дагы жайылталы деп ойлоп атабыз, максат колуп атабыз андыбызга. Соңку учурларда мамлекеттик символдор туура эмес объектилерге илинип, же мамлекеттик мекемелерде эскилиги жетип калган учурлар көп кездешип, коомчулуктун талкуусуна түшкөн кырдаалдар көп. Улуттун символу болгон белгини ыйык сактоо ар бир жарандын милдети. Тынчтыктын, биримдиктин жана өнүгүүнүн белгиси болгон кызыл тууну колдон түшүрбөй, ар дайым желбиретип жүрүү ар бир кыргыз жаранына парыз. Кыргыз Республикасынын желегиге бір патриот жигиттерди сүйлөшүп, демоочулар тауып, 1 миллион 150 миңге шу желекти тургуздук. Анан калпакты макетин тургуздук. Анан айыл өкмөтүнүн чоң жолдорго Кыргыз Республикасынын туусуну түнгү жарачтарга орноттук. Гирлянд сыяктуу кылып жасадык. Бул дагы демоочуларды уюштуруу жолу менен жасалды. Бизге азыр аялдамалар коюлду, автобустар коюлду. Бут демоочуларды уюштуруу жолу менен бул дагы бюджеттен акча иштеткенибиз жок. Эми айтарым, мына силер менен биз турган жер Айланаров айыл өкмөтү. Айланаров айыл өкмөтүнүн мурдагы жетекчиси. Мына Жалал ажы районубузга мына шу өзүнүн айыл өкмөтүнө өтө көп жумуштарды кылды. Алла разы болсун. Мына кылган кызматтарын мына Кудайым бар экен, ушуну көрүп, мына депутат кылып шайлап, правительство кылып мына Бишкекке апарып койду. Ошол жерде дагы бар мына ушундай иштерди кылат деген үмүттөбүз. Bu işti gana kılıçtı bilmezden kadir tandaş jagынан da adaşmaptır. Muna energeçli jaş Mamırgacını özünün orduna görsetip şunu hökümetke başçı kılıp koyup kettiler. Bardığımız görüyoruz. Kanday özgürlüler bolup ketти. Aylıkça Aravanın sentrinde. Sana Allah razı olsun. Sana güç kuvvet versin. Bunu menen toktap kalma. Bundan daha göre işler jasagın. Muna keşkürün gelip avaz kılavuz. Bunu üçün bolboyt eken, bizdin jaş jigitler kılat eken bu.